Таңкы пирамида көрсөтүүсү, ардактуу достор. Биз бүгүн кесип тандоо тууралуу кеп кылып жатабыз. Сиздерге пайдалуу кеңештерин айтуу үчүн тиш доктор Рустам Төрөгелдиев бизде бүгүн Таңкы пирамиданын экинчи коногу. Кош келдиңиз, Рустам мырза. Саламатсызбы? Таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы. Жакшы. Жумушка кечиккен жоксузбу? Жок. Жумуш канчада башталат сиздерде адатта? Меники күндө 11-ден кечке 9-га чейин. Жакшы. Рустам мырза, мына ушул тиш докторлук кесипти аркалап калууңузга ким түрткү болду, эмне себеп болду, эмнеден улам бул кесипти тандап калдыңыз? Муну мамам сунуштаган. Бизде үй бүлөдө врачтар жок, тиш докторлор жок. Ошо мамам врач болбойсуңбу, стоматолог болбойсуңбу деп сунуштагандан эметкем, өзүм тандап тапшырып. Негизи өзүңүздүн каалооңуз боюнча кайсы кесипти аркалайын дедиңиз эле? Өзүм врач болсом деп ойлоп жүргөм, бирок кайсы врач деп эметкен эмесмин да. Бирок медицина илимин медицинада абдан жакшы. Түшүнүктүү. Рустам мырза, бүгүнкү күндө аябагандай эле актуалдуу суроо болушу мүмкүн. Тишти агартуунун кайсыл түрү эффективдүүрөөк жана мындай коркунучсузураак, зыяны азыраак деген суроо. Тишти агартууда бул профессиональная чистка, профессиональное отбеливание жакшы да. Үй шартында отбеливание негизи болбойт. Сода менен тиш жууп агартса болот, бирок ал деген зыяны бар да. Бир жумада бир жууш керек, зыяны бар. Ошон үчүн стоматология кабинетинде тишти лазерный отбеливание деген бар азыр. Ошондо менен агартса жакшы. Азыркы учурда баягы дарыканаларда көпчүлүк учурда тишти агартуу үчүн атайын өзүнчө бир даярдалган баягы дарылар же болбосо сироптор ушундайлар сатылат эмеспи? Бул нерселерге сиз кандай карайсыз? Ошондойлор менен колдонсо болобу? Бул нерселерди дагы колдонсо болот. Сатып алып, стоматологдор дагы барып капа атайын жазалат. Ошондой менен үйдөн колдонуп агартып эметип турса болот. Бирок ал убактылуу эле болот да, временно. Түшүнүктүү. Сиз бизге тиш терди ала келген экенсиз. Азыр мына ушу менен тишти кандай туура жуу керек көрсөтүп берсеңиз. Кайсы эрежелерин? Эң негизгиси үстүңкү тишти үстүнөн деснадан тиштин астына чейин жууш керек. Ар бир тишти. Бир 10-го чейин санап жууса болот. Ошондо бир тишти, бир тишти 10 жолдо санап жууса болот. Андан кийин астыңкы тишти төмөндөн жогору карай. Тиштин ички бетин жууш керек. Мындай кылып. Анан эң негизгиси тилди да жууш керек. Тилде да көп бактерия болот. Эң көп бактерия ошо тилде болот. Ошо тилди да жууганды унутпаш керек. Андан кийин тиш жуугандан кийин зубная нить деген бар. Ошолор менен колдонуш керек ар бир тиштин ортолорун тазалап. Андан кийин ополаски өтөлдөр бар. Ошолор менен да чайкап коюп туруш керек. Ошо. Рустам мырза, бүгүнкү күндө дүкөндөрдө мына ушул тиш жуучу каражаттардын, тиш пасталарынын түрлөрү аябагандай көп. Мына ушуларды тандоодо кандай критерийлер менен тандап алуу керек? Мындай таңдаганда тиштин, например, кээ бирөөнкү жагымсыз жыт болот. Ошолорго каршы бар десна воспален болот да ошондо. Ошого деснага атайын бальзамдар бар для десен. Ошондойлор менен жууп, тишти агартам дегендерге отбеливающийлер бар. Чувствительный для чувствительных зубов дегендер бар. Эң негизгиси Рокс деген да зубной паста бар. Азыр ошо да жакшы болуп атат. Анда түрлөрү көп. Ар бир тишке, ар бир адамдын өзүнө жарашыктуу таңдап алса болот. Эң негизгиси ошо стоматологдордон да келип, көрүнүп, анан эметсе да болот да, таңдаса да болот да. Анткени өзүлөрү билбей, кандай керек экен, зубной паста керек экенин билбей, ошо туура эмес да колдонуш мүмкүн. Бүгүнкү күндө мына ушул тиш щеткаларынын электр тиш щеткалары да чыгып жатат. Булардын зыяны жокпу? Жок, зыяны жок. Наоборот, ошо жакшы жуйт да. Ал деген круговой айланат да. Тегеретте жууш керек да.
Көбүнчө бизде деген мындай түз жууп салышат да. Эртең туруп эле мынтип түз жууп эле тышка кетишет. Ошондон электрический болсо алар мындай тегерете жуулат. Ошон үчүн тишке зыяны жок болот. Мындай түз жууганда бу десна жакты өгөлөп салат. Клиновидный дефект деген да бар. Ошо туура эмес жуугандан да болот. Түшүнүктүү. Негизи көпчүлүк учурда сизге кандай кардарлар эметишет? Тиши ооруп же тишин жуулуруп ошондо келишеби? Негизи тишти канча убакта баягы дарылатып туруш керек? Ооба көбүнчө аябай такыр чыдабай калганда келишет. Дары ичип уже дары дагы обезболивающий дагы действие болбой калгандан кийин анан ошо чыдатпай ооругандан кийин андан кийин келишет да. Ошо воспаление болуп калгандан кийин, шишип кеткенден кийин анан жана жуулдурам деп анткени уже тиштин эмеси коронковой часть калбай калган бүткүрт жеп ошондо келишет да көбүнчө. Негизгиси 6 ай сайын көрүнүп туруш керек. Чтоб кариес болбош үчүн. Кариес убагында эле тазалатып пломба койдуруп койсо, бул уже дальше нервке жетпейт да. Если тазалатпаса, ылдыйга кете берет. Кариестен пульпит болот. Пульпит уже нерв воспален болот. Анда уже нервти дарылаш керек болот. Кариес деп калдык, бир аз тамашалуураак суроо. Сиздин тишиңизде кариес барбы? Жок. Жок. Азаматсыз, эң сонун. Жакшы. Бүгүнкү темабыз негизи эле кесип, туура кесип тандоо жөнүндө болуп жатат. Бул тиш доктурлук кесип сизди эмнеси менен арбап алды? Өзүнө тартып турат, эмнеси менен кармап турат деген суроо. Бул деген адамдар эң корккон адамдар ошо тиш доктордон коркушат да. Өтө эле почти 100% коркушат. Ошон үчүн тишти адамдарга жардам берип, ошо оорусун алып, ооруганын жок кылып, ошондон жагат. Негизи ошо Демек сизге баягы кардарларыңызга жардам берип, алардын тишин дарылаганда сиз өзүңүз бир рахат аласыз. Бул абдан жакшы. Эң сонун. Негизи мына ушул тишке азыр баарыбыз эле сагыз чайнайбыз дегендей, ушул сагыздын тишке зыяны барбы? Сагыздын зыяны жок. Тамактан кийин тиш жууй албаса, чайкай албаса, сагыз чайнап коюш керек. Бирок сагызды күн эртеден кечке чейин чайнап жүрө беришет, ошонусу зыян да. 2 мүнөт эле чайнаш керек. Мен кайрадан эле сиздин кесипке кайрылгым келип турат. Бул кесипти сиз канча жылдан бери аркалап келесиз? Бул кесипте мен 5 жыл университетте окудум, Славянскийде. Анан 2 жыл ординатура практика болду. Анан азыр уже иштегениме 5-6 жыл болду. Мен Instagram баракчаңыздан байкап калдым, көпчүлүк учурда шоу бизнес өкүлдөрүнүн баягы тиштерин көбүрөөк дарылайт экен. Ооба. Булар сизди өзү таап келди же шоу бизнестеги адамдарды сиз таап өзүңүздү сунуштадыңызбы? Бул деген бизде деген көбүнчө бирөө келсе, тишин дарыласак, оорутпай жазап эметсек, андан кийинкиге айтылат да, сарафанное радио деп коет. Ошо жарнама түрү. Ошо. Анан эң биринчиден чолпон келип калган. Ошо аркылуу эле. Абдан жакшы. Жакшы, эң сонун. Дагы эле кайра эле мына ушул тиш жуу темасына кайрылсак, негизи эле көпчүлүк кишилер, биз көпчүлүгүбүз тишти таң эрте турарыбыз менен жууйт экенбиз. Ал эми адатта тамактангандан кийин тишти жууш керек деп айтышат экен тиш докторлор. Ооба, анткени деген тишти жууп туруп анан кайра тамак ичсе, уже кайра түшкү тамакка чейин тиште калдыктар калып калат, жуубай. Ошон үчүн тамактан кийин жууп туруш керек обязательно. 3 мүнөттөн кем эмес жууш керек. Эртең менен кечинде тамактан кийин. Түшүнүктүү. Жакшы. Эң сонун. Кийинки суроого өтсөк, Рустам мырза, пломба койдурганда көбүбүз ойлойт экенбиз, бул демек баасы кымбат болсо, бул сапаттуураак деген туурабы мына ушул пломбанын?
Жок, бул деген биринчиден кариестин стадиясына жараша болот да. Жаңы башталып келаткан кариестер ал бир аз арзаныраак болот. Дальше глубокий кариес болот, вот бияктан көрсөтүп өтсөм. Бул, например, жаңы башталып келаткан кариес. Андан нары кийинки денсингге өтсөм, бул глубокий кариес болот. Буга уже баасы көбүрөөк болот, анткени лечебный прокладка кылыш керек. Эгер уже нервке жетсе, анда уже каналдарын лечение кылыш керек болот. Анан биякта ириң бар болсо, ириңдеп кетсе, ириң да лечение кылыш керек. Биринчи каналдарын лечение кылып туруп, андан кийин пломба коюлат. Ошон үчүн көбү пломба койдурам деп ойлошот да. Пломба койдурбай, может, лечение да болушу мүмкүн. Ошон үчүн консультация келип көрүнүп кетиш керек. Андан кийин баасын эметип алабыз. Сапаттуу пломбалардын түрлөрү да болот. Корейский, германский, ошо пломбалардан жараша да болот да. Сапаттуу наногибридный деген бар пломбалар, микрогибридный. Ошондон да. Түшүнүктүү. Эң сонун сиз бизге мына ушул брекеттерди да ала келген экенсиз. Мына ушул брекеттерди канча жашка чейин, канча жаштан кийин балким орнотсо болот деген. Бул деген постоянный тиштер чыккандан кийин бир 11-12 жашта уже постоянный смена тиштер алмашат. Тиштер чыккандан кийин, постоянный тиштер чыккандан кийин койсо болот, түзөтүш үчүн. Анан 30-35, 40 бул айырмасы деле жок. Ограничение жок да. Тиштер жылай берет. Түздөлгөндөн кийин мына ушул тиштер канча убакка чейин сакталат? Ордун жоготпойбу кайра? Жоготпойт. Бул деген эгер врач айтканды бүт кылып турса, брекет чечкенден кийин кайра ретейнер коюлат, капа коюлат, ошолорду колдонуп турса, тиш кайра жылбайт. Рустам мырза, айтсаңыз, ушул тишти оорутпай жакшы сакташ үчүн кандай эрежелер талап кылынат? Балким туура тамактаныш керек, муз дагы ичпей, өтө ысык ичпей дегендей. Ооба, бул биринчиден гигиена болуш керек, тишти туура жууш керек, таза жууп туруш керек. Анан тамактардан ошо витаминдүү, тишке пайдалуу молочный продуктыларда пайдалуу, фруктыларда, алма дагы жакшы таасир этет. Анан кальций да ичип туруш керек. Бул тишке питание болот да. Тишти укрепляет. Ошо. Анан 6 ай сайын көрүнүп туруш керек. Сизге бат-бат барып. Андан жакшы. Түшүнүктүү. Эң сонун мына ушул тиш докторлук кесиптен бир эле учурда жакшы жагы жана мындай сизге жакпай калган жагы да болот чыгар балким. Болот албетте. Жакшы жактары айтып кеткендей, адамдарга оорусун алып жардам берип, ошондон жаман жагы бул кичинекей балдардан десем болот. Кичинекей балдар бүт коркот эмеспи, ыйлап. Ооба. Ошо коркуп, ыйлап, акырып эметишет, ошону алдап эметсек дагы кээ бирлер коркушат. Ошондон бир аз кыйынчылыктар болот. Түшүнүктүү. Тиш доктор болуу үчүн негизи эле эмне кылыш керек? Биздин абитуриенттерге өзүңүздүн кеңештериңизди айта кетсеңиз. Эгер стоматолог болом десеңер, жакшы окуп стоматолог тапшырып, жакшы окуп, ошо айтып кеткендей 5 жыл окулат, анан 1 жыл же 2 жылдык интернатура, анан ординатура деген бар. Бул практика, ошону өтөт. Андан кийин ошо эң негизгиси ошо адамга жардам берем деп тишин дарылап, ооругандарын жок кылам деп, адамга жардам берем деп таасир этсе, ошондой. Жакшы, эң сонун. Рустам мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте бизге мына ушундай пайдалуу кеңештериңизди жана ошондой эле кесибиңиз тууралуу
биздин абитуриенттерге кеңештериңизди айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Ишиңизге албан албан ийгиликтерди каалайбыз. Сизди дагы күтүп алууга ар дайым даярбыз. Келип туруңуз пайдалуу кеңештериңиз менен. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде бүгүн тиш доктор, стоматолог Рустам Төрөгелдиев болду. Биз аны менен тиш доктору, стоматолог кесиби тууралуу жана тишке кандай кам көрүү керектиги тууралуу кеп кылдык. Ал эми биз азыр болсо Кезекти тамашага берели. музыкага угабыз, андан соң тамашага беребиз.